بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'deki Ra' деген сүрөсүнүн 11-аятында Аллах Таала айтат: Аяттын котормосу анын алдынан да, артынан да Аллахтын буйругу менен коргоп, ээрчип жүрө турган периштелер бар. Инналлаха ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим. Акыйкатта коом өздөрүндөгү нерсени өзгөртмөйүнчө Аллах Таала аны өзгөртпөйт деген. Эгерде Аллах коомду жазаламакчы болгондо, анда анын өзүнөн башка эч бир кайтаруучу жок, алар үчүн андан башка эч бир жардамчы да жок деген. Ушул Ra' сүрөсүнүн 11-аяттын тафсиринде келет. Адам баласынын жанында дайыма периштелер жүрөт. Периштелер оң жагынан, сол жагынан периштелер болот. Адамдын артынан дагы, астынан дагы периштелер болот. 4 периште күндүзүн, 4 периште түндөсүн болот деген хадистин мазмунунда келгендей, сахихте келген: ятаакабуна фикум малаикату бил-лайли ва малаикату бин-нахар. Силердин араңардан периштелер күндүзгү жанакы түндө периштелер алмашып турушат. Ва яштамиуна фи салати субхи ва салати ал-аср. Алар эрте менен багымдат намазда жана асыр намазда чогулушат. Фаясаду илайхи алладина бату фихим. Ошондо силердин араңардагы түнөгөн периштелер асманга чыгышат. Фаясалухум ва хува а'ламу бикум. Ошондо жаратуучу Аллах субханаху ва таала бардыгын билип турса дагы периштелерден сурайт: Кайфа тарактум ибади. Менин пенделеримди кандай акыбалда таштадыңар? Фаякулуна атайнахум ва хум юсаллун ва таракнахум ва хум юсаллун. Биз барсак алар намаз окуп жатыптыр, жана биз кайтып кетип атканда дагы алар намаз окуп жатышкан деди. Bir hadiste gelgendey: İnna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala wa indal cima' fastahyuhum wa akrimuhum. Siler menen daima janыңарда силерден ажырабаган жүргөн периштелер бар. Бир гана ажаткана барганда барбайт, жана күйөөс менен аялы кошулганда жанында турбайт. Силер алардан уялгыла, жана аларды сыйлагыла деген. Адам баласынын жанында периштелер дайындалган эле. Алар уйкусунда дагы, өңүндө дагы ар кандай жиндерден, адамдардан, ар кандай жырткычтардан сакташ үчүн периштелер адам баласынан дайындалган экен. Башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: Дахала Усман ибн Аффан аля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям факала. Bir günü Усман ибн Аффан разияллаху анху Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын алдына кирди. Анан Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан сурады: Я Расулаллах, ахбирни анил абди кам ма'аху мин малакин. Адамдын жанында канча периште бар, я Расулаллах? Ушул турасында мага айтып бериңизчи деди. Адамдын жанында канча периште жүрөт дайыма? Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Малакун аля яминика аля хасанатика ва хуа амирун аля аллади аля шимал. Оң жакта турган периште бар. Ал болсо жакшылыктарды гана жазып турат.
ушул оң жактагы периште сол жактагы периштеге амир болот, башчы болот. Иза амилта хасанатан катабта ашаран. Эгерде бир жакшы иш кылсаң, оң жактагы периште сага 10 эсе көбөйтүп жазып коет. Файза амилта саййиатан кала аллади ала шимали лиллади ала ямини. Сол жактагы периште оң жактагы периштеден сурайт экен. Актубу, бул жаман күнөө иш кылды, жазып коеюму күнөөсүн деп сурайт. Ошондо оң жактагы периште айтат: ла лааллаху ястагфируллаха ва ятубу. Жок, жазбай тургун. Балким бул Аллах Тааладан истигфар кылып, кечиримди сурап, тооба кылар дейт. Жазбай тургун азырча дейт. Качанда 3 жолу сураган кезде, анан 3-үчүсүн айтылат, эми жазгын дейт. Bir rivayet boyunca 6 saatga чейин кою тургун, 6 saatin içinde tooba kılbasa anda жазып койгун дейт экен. Adamın janında bir perişte astında жүрөt, bir perişte артында болот. Bir perişte adamın mаңдайында болот. Качанда адам tekebirlenip ketken bolsa, anын даражасын түшүрөт. Качанда кичпейил болсо Аллах Тааланын үчүн, анда даражасын көтөрөт экен. Эки периште ва малакани ала шафатайка лайса яхфазани алейка илля салат ала Мухаммади саллаллаху алейхи ва саллам. Адамнын эки эринин жанында эки периште бар экен. Ушул эки периште адамды сакташ үчүн эмес, балким адамдын оозунан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар чыккан болсо, ушул эки периште Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мүрзөсүн алып барып, я Аллахнын элчиси баланча деген шаардан, баланча улуу баланча сизге салават айтты дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам анын саламына жооп берет. Ва малакун коймун аля фика لا يدعو الحية أن تدخل على فيك تدخل فيك. Bir perişte senin oğuzunda turat eken, oğuzu saktap turat, adamın oğuzuna çayan, cılan girip etmesin deyip saktap turat eken oğuzdu. Ve melekani ala aynayka. Jana eki perişte adamın eki gözünde olat eken. Adamın gözünü saktap turat eken. Mına uşul 10 perişte adamın canına daima жүрөт. Ушул 10 периште күндөзүн багымдаттан асырга чейин болот. Асырда кетишет дагы, асырдагы түндөгү периште 10 периште келет. Асырдан баштап түнү бой багымдатка чейин жанында жүрөт экен. Ушинтип адамда 20 периште ушинтип жанында жүрөт. 10осу күндөзү болот, 10осу түндөсү болот экен. Ва иблису бин нахари ва валадуху бил лайли. Иблис алейхи лана адам менен күндүзү жүрөт. Түндөс болсо балдарын коюп коет экен. Имам Ахмад рахматуллах алейхи хадисте айтат. Хадисте риваят келип, Абдулла разияллаху анхудан риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ма минкум мин ахадин илля ва кад вуккила бихи каринуху минал джинни ва каринуху минал малаика. Ар бириңерге Аллах Таала bir cindi canına koyup koygan, şaytandı canına koyup koygan, jana perişteden bирөөнү koyup koygan. Oşondo Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den suraganda, va iyyaka ya Resulallah, ya Allah'ın elçisi, sizdin canınızda da ушундай şaytan cini barбы? Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, ova, menin dagы janımda şaytan cin bar, bирок Allah subhanahu wa taala maga güç kuvat berip, аны üstөмдүк kılганга güç kuvatı bergen. Ал мага жакшылыкты гана буйруйт, мага жамандыкка буйрубайт дегенде. Ошентип күндүзгү жана түнкү периштелер бар, Алла субханаху ва таала адамдын жанына сактап коюп койгон болчу.